Суроом кичине уялыштуу. Мен өткөн президенттик шайлоодо 1000 сом алган элем. Ошол 1000 сом алганыма өкүнөм, ошол 1000 сомдун сурагынан корком, ал 1000 сомду эмне кылайын, рахмат дейт. Садака берип кой. Өз апарып ээсине беришиң керек, ким берсе. Мен сизди алып шайлабадым билбейм, бирок алган элем, короче, бул сиздики, акыңызды халал кылыңыз деп өзүнө бер апарып. Кимден алгансың, ошого апарып бер. Жарыя кыл эртең гезиттен. Көрдүңбү азыр кандай уят, а? Эртең уят кандай болот? Эртең мына шайлоо келатат. Байлар чамынып турат. Акчага сатылбаш керек. Кыяматта жооп, аманат бул да, аманат. Шайлоого барыш аманат, таптыктуусун шайлоо дагы аманат. Сен шайлаган адам күнөө иш кыла турган болсо, сен ошондой экен шайласаң, сен ошого жооп бере, шерик болосуң, тең шерик болосуң, урматтуу бир тууганым. Ошого таразылап туруп шайлаш керек да. Эл үчүн, жер үчүн, Кудай үчүн иштейби, жокпу дегенди билип иштеш керек. Анан сен туура балап кийин адашып келсе, сенин күнөөң эмес, сен жакшы күмөн кылгансың. Бирок башынан эрге кыйчык мингени минип туруп шайлай турган болсоң, анда ошого сен жооп бересиң. Шайлоолордо өз добушун саткандар жөнүндө айтып кетсеңиз рахмат чоң дейт. Шайлоолордо добуш саткан арам. Эгерде ошо биз жаман бирөөнү шайлап туруп ошол арам иш кылса, ошол арамга биз шерик болгон болобуз, кыяматта жооп беребиз. Эгерде ошол депутаттарды шайлап, депутаттар туура эмес кол көтөрүп мыйзам чыгарса, алар арам иш кылса, сатып берсе Кыргызстандын бир жерин, ошого биз күнөөкөр болобуз, шерик болобуз, урматтуу бир тууганым. Ал туура эмес маселе. Анан депутаттын иши ал жанагыдай мечит ачыш, бирнеке куруш эмес, депутаттын иши туура мыйзам чыгарыш. Ошон үчүн акыл эсте шайлаш керек. Мен сага көпүрө салып берем десе эле, депутат кылып алып, өмүр бою көпүрө салып жүрө берет, мыйзам чыгарбай калып кетет. Бул депутаттын милдетин түз аткарбагандык болот, бул жакшы эмес маселе. Кудай таалам шерменде кылбасын. Бир махалланын шайлоочулары келген экен, депутат болом дегендер аларга жол салып берип, газ киргизип берип, башкага суу чыгарып бериптир дейт. Биздики андай эмес. Анан мен айттым, силер эмне кылдыңар десем, биз ар бирибиз акчаны алып жеп алдык дейт. Ошо жеп алган тыйыныңар чогулсаңар, силерге да ошо келип калат болчу. Эгер ынтымак болсоңор ошондой. Негизи алардыкы деле, силердики деле туура эмес. Анткени силер дагы алар дагы добуш сатып алдыңар. Анын акчасына карап добуш бердиңер, анын ошол ишке ылайыктуу добуш берген жоксуңар, демек арам силердики. Демек добуштарды сатып алуу, кайсылыгына жол менен болбосун, сага кызмат берем деп, же сага тыйын берем деп, же жолуңа асфальт салып берем деп, же газ куруп берем деп, же дагы бирнеке башка бир убадалардын негизинде элге жерге кызмат кылуудан башка материалдык бир нерсени, же материалдык байлык тартып келе турган бир нерсени убада кыла турган болсо, мунун бардыгы арам жана кылмыш иш болуп шарият боюнча эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ар-раши вал мурташи". Тозокко түшө тургандардын ортосунда пара берүүчү жана пара алуучу. Бул пара берүү деген статьянын негизине кошулат. Мени шайлап кой деген бул пара берүүнүн катарына кошулат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам имам Ахмад риваят кылган хадисте айтат: "Ла ядхулул джанната лахмун набата мин сухтин ан-нару аула бихи". Кайсы бир эт ошол Аллахтын азабынан өсө турган, пайда боло турган болсо, мына ушул адамга дейт, тозок ылайыктуураак дейт. Бул кандай эт десе, ошол паракордук менен балдар багылса, паракордук менен адам өз тамак жей турган болсо, мына ушул эт Аллахтын ачуусу менен багылган, Аллахтын ачуусу менен чоңойгон эт болот. Бул адамга тозок ылайыктуураак деген хадисти пайгамбар алейхиссалам айтат. Демек шайлоодо сен добушуңду сат, ошондон 500 сом алып, 1000 сом алып, бир кабын алып келсең, ошол бир кабын ал ун эмес, Аллахтын ачуусу, Аллахтын азабы, Аллахтын кары, урматтуу бир тууганым. Ошол балдарың, ошол өзүң жегендердин бардыгы тозокко ылайыктуу, тозокко жарашкан адамдар болуп эсептелет. Демек шайлоо убагында добуштарды сатып алуу, ошонун бардыгы ошондой. Канчалык көп сатып алган ошончолук деңгээлде күнөөкөр болот. Ал эми аны коркутуп добушун алып, же башка кылып добушун алуу, бул андан бетер күнөөкөр иштердин катарына кошулат.